Эфирибизди алда улантабыз. Сонун бир таңкы көнүгүүдөн кийин азыр сонун маек жүргүзөбүз. Ага чейин көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү чемпион Кения Сансет чайына ыраазычылык билдире кетели. Ар бир кутучасында, ар бир жетинде айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам бар. Чайга убакыт болсо, сөзсүз түрдө чемпион чай менен болсун. Окумуштуулардын айтымында эртең менен таңды албетте кофе менен баштоо өзүнчө бир рахатка бирок акыркы жылдардын эсеби менен иликтөө жүргүзүлгөндө чай дагы мына ошол кофенин адамга болгон кандай таасири болсо ошончолук даремети бар экендигине ынанып олтурушат. Ал эми чайлардын арасынан албетте сиздерге чемпион Кения Сансет чайын сунуштайбыз. Мына ошол чай менен таңыңыздарды баштаңыздар. Ал эми биз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Бизде конокто өзгөчө бир инсан келип олтурган чагы. Мындан балким калп айтпасам 3-4 жыл мурда бизде дал ушул таңшыла берүүсүнүн мекемесинде деп айтабызбы, өзүнүн редакторлук кесибин, журналисттик кесибин аткарып, мына ошол сиздерге байма-бай эфирлерди сунуштап турган кесиптешибиз, азыркы таптагы СММ адиси болуп калган Айтурган Айбек кызы студиябызда. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кандайсыздар? Кандайсыз, кандай жүрүңүз? Абдан кубанычтабыз. Мен да абдан кубанычтамын. Чынында студияны көрүп ушунчалык сонун жылуу сезимдер келип атат. Мага баягы 4 жыл мурунку ошондо акыркы эфирим. Бүгүн бизди карантинге жапты деген эфир болчу да. Карантинге кетип, ошондо тараганбыз. Анда турмушта болчумун, уже кош бойлуу болчумун. Ошондон бери көп нерсе өзгөрүлдү. Бирок студия ошол бойдон сонун жарык, абдан кубанычтамын чында барыңыздарды көргөнүмө. Азыр ошол СММ адиси болуп эмгектенип жатам. Үй бүлөлүк жашоо. Биз Айтурган, негизи бизде таңшолодо ушундай бир салт бар. Таңшола берүүсүндө иштеген кыз келиндердин баары күйөөгө тийет деген бир салтыбыз бар да. Таңшоланын алып баруучулары болгондо дагычы. Үй бүлөлүк жашоо кандай болуп атат? Жакшы, рахмат, сонун. Азыр кытапта бир баланын энесимин. Садикке таштай калып, бул жакка чыркап келе калып. СММ тармагына кетүү үй бүлө курууга тиешелүү болдубу же? СММ тармагына кетүү чындыгында ооба. Анткени мен декретке отуруп калдым. Анан декрет учурда өзүңүздөр билгендей эле, эми жумушка чыга албайсың, мындай онлайн жумушка иштегиң келет, үйдө отуруп эле бала менен акча тапкым келет экен. Башында ушу эмне кылам, эмне кылсам деп өзүмө жакын бир кесип таба албай жүрдүм да. Журналистикага албетте тартат абдан, бирок үйдө отурасың, чыга албайсың. Анан кийин ушу СММ абдан күчөп турган убакта ушу жакшы бир курс алып окуп калдым. Өкүнбөйм, абдан сонун. Азыркы тапта өзүмдү таптым десем дагы болот. Ушул мындай эфирге чыккым келген убактарда ушинтип телефонду алып өзүмдү тартып бирөөлөрдүн тексттерин жазып, мисалы үчүн, ал деле ошол сыяктуу да. Ошо. Жалпы Алиман, СММ дегенди мен чындыгында толук кандуу сабаттуу түшүнө албайм да. Анан ошол суроону бергим келип атат. СММ дегенди эмнени түшүнүш керек? Ким ал СММ? СММ алгач мындан баштайлы. СММ деген кантип чечмеленет? СММ social media marketing болуп чечмеленет. Демек, бул деген ушул социалдык тармактарда кандайдыр бир бизнести, же болбосо товарды, же болбосо адамды алдыга орусча айтканда продвигать дейт го. Азыр бизде ушул сөз абдан бизнести өнүктүрүү. Реклама аркылуу. Өнүктүрүп, реклама аркылуу ошол бир гана Instagram эмес, жалпы эле социалдык тармактар. TikTok азыр чыгып атат, ушул Facebook болгон социалдык тармактарда бизнести, же болбосо авторду же товарды өнүктүрүү бул СММ болуп саналат да. А СММ адиси бул уже адис жөнүндө сөз болуп атат. Мен жөнүндө, мисалы үчүн, мен ушул социалдык тармактар аркылуу ошол бизнести же товарды өнүктүрөм. Мына ушундай чечмеленет. Анан эмне жумуш кылат деп да ойлоп калышат да. Мисалы үчүн, эмне маркетологу бар, анан таргетологу бар, анан мобилографу бар. Бул кесиптер ар кайсы кесиптер. СММ бул өзүнчө адис, маркетолог өзүнчө адис, СММ бул жөн гана ошол социалдык тармактарда реклама өз убагында кетип жатабы, мобилограф мисалы үчүн өз убагында видеону тартып жатабы, реклама кандай кетип жатат. А маркетолог ошолордун үстүндө турат да. Мен мисалы үчүн эгерде карьерный лестница боюнча кетчү болсом, анда маркетолог болуп калышым толук ыктымал да. Ал маркетолог болсо, ал ошол СММди да карайт, ошол таргетологду карайт, мобилографты карайт. Эң баарынан көп акча тапкан бул ошондо маркетолог болот, андан кийин жанагы СММ таргетологдор болуп кетет да. Азыр абдан өнүгүп жатат бул чөйрө. Эгерде мурун элдердин баары
жарнаманы алып ушул телелерге келишсе, мисалы үчүн НТС-ге да, бизге да келишчү эле го, абдан көп. Азыр болсо ошол эле бизнестегилер, бизнес жаатындагылар SMM-дерге барышат да. Инстаграмга барышат, ТикТокко барышат, социалдык тармактарга. Ошол. Азыркы таптын телевидениясы да койбойм. Ооба, чындыгында бул жаат аябагандай өнүгүп атат. Анан бул нерсе үчүн, кардарларды көп табыш үчүн азыр Инстаграмга же ошол ТикТокко кирсең, баракча кандай көрүнүп турат. Ошол нерсе дагы кардарларды тартып турат экен. Анан визуал деп айтып коебуз го, ал нерсени кантип жасаш керек, ошол нерсени да бөлүшө өтсөңүз. Визуал бул сиз айткандай эле ушул кардар дароо киргенде баракчага аны ошо мындай дароо эле маалым болот да, бул эмне болгон баракча. Мисалы үчүн абдан бир кымбат компания болсо, ал компания ошол визуал аркылуу өзүнүн кымбат, ушунчалык элитный деп коюшат го, ошондой экенин билгизиши керек да. А эгерде мындай орточо сегментке же арзаныраак товарлар болсо, ал деле дароо эле ошол визуалдан көрүнүп турат. Ал кантип жасалат? Мисалы үчүн сен кымбат компаниямын деп өзүңдү позиция кылсаң, сен анда жанагындай өңдөргө карайсың да. Маркетингдин түстөрү бар. Мисалы үчүн күрөң түс, бежевый түс, серый, ак, ошол түстөрдүн баары кымбат мындай нерсе ойдо калтырат да, кымбат экен бул нерсе депчи. Же болбосо көп мындай акциялар болгон же ушундай скидкаларды көп кылган компанияларда кызыл өң басым кылат. Визуал ушинтип топтолот да. Бул биринчи, бул түс боюнча. А экинчи болсо, ал мисалы үчүн кадрлар боюнча. Бул таңшоланын визуалын түзөлү дейли да, мисалы үчүнчү. Мен телефонду алам дагы сиздерди мындай общий план деп коебуз го, жалпы планды тартам, алыстан тартам. Ал сүрөт, бир сүрөт кетти, мисалы үчүн, бир лентада бир сүрөт кетти. Андан кийинкиси мен эч качан дагы бир жалпы сүрөт кылбайм. Мисалы үчүн, дагы бир конокторду киргизбейм да. Мен кандайдыр бир же болбосо селфи киргизем, же болбосо мисалы үчүн чемпион чай деп турат, бул жерде чемпион чайынын немесин, чайнегин тартып киргизип коем. Же болбосо бул жакта сонун дагы эмнелер бар бизде? Гүлдөр бар, же Таңшоланын логотиби бар, же НТСнин логотиби. Иши кылсам мындай буюмдарга басым жасайм. Андан кийин кайра жалпы сүрөт киргизсе болот. Ошентип мындай комбинировать этип, биз деле мисалы үчүн мен дайыма айтам да, телевидениеда мындай болчу депчи. Эч качан мына бизди көрсөтүп жатышат, жалпы көрсөтүп атат азыр. Андан кийин мен жалгыз көрсөтөт, анан сиздерди бирден же экөөңөрдү чогуу көрсөтөт. Ошол эле сыяктуу. Ошол эле сыяктуу Инстаграмда дагы лентасында ушундай да, мындай разно плановость деп койчу элек го биз. Ошентип сакталыш керек ошонун баары. Бул визуал. Инстаграмда демек бир түрлүү болбош керек. Ооба, мындай адам тажап кетпеши керек да. Көргөндө эле прям көзүнө кызыктуу көрүнүш керек да. Анда ушул жаңы өңдөр жөнүндө айтып калбадыңызбы? Анан бул мисалы элдерди өзүндө тартчу атайын өңдөр барбы? Элдер дароо ушул өңдү көргөндө тартылат деген сыяктуу. Андай дагы өңдөр бар, маркетингде өңдөр ар кандай болуп атпайбы? Мисалы үчүн адамдарга көзүнө жакшы көрүнгөн түстөрдүн арасында жашыл болот экен да. Жашыл түс биз деле айтабыз го, мисалы үчүн тоого барып эс алып келбейлиби же токойго барып мындай жашыл жакка бизди көп тартат. Анткени биздин жан дүйнөбүз, биздин көзүбүз жашылды көргөндө эс алат экен да. Ошон үчүн Инстаграмга дагы мындай сиздер өзүңүздөр деле көрүп калсаңыздар керек. Мисалы үчүн магазин деп коелу да, дүкөн, сумка сатат, кошелек сатат. Ошолордо кошелекту коет дагы жанына жашыл өсүмдүктүн, мисалы үчүн да, өсүмдүктү коюп коет, чоң жалбырактар менен өсүмдүктү. Же бир көйнөктү коет дагы жанына чоң сонун өсүмдүктү коюп коет. Ти артыста турат го, бак сыяктуу ошондойду. Ал ушул эле жашыл өң анткени адамды өзүнө тартып турат. Ошо. Эми жашыл түс дүйнөлүк деңгээлде басымдуулук жасаганга балким ошол аң сезимге камтылып калса керек. Балким ооба. Эми азыркы тапта SMM жок, албетте бизнес жок болуш керек. Эми базар деле алып карабасак, анда дагы ошол жакта дагы SMM жааттан жарнама кылгандардын саны көп да. Анан менде мындай суроо болуп атат. Азыр тиркемелердин саны аябаганда көп да. Эң негизги тиркеме болуп азыркы тапта кайсыл эсептелинет? Бир топ 3 тиркемени айтыңызчы. Социалдык тармактарды айтып жатасыздарбы? Инстаграм, ТикТок, жана Facebook деп чындыгында айта албайм, анткени бул эскирип калды. Эми Facebook деп балким кошуп деле койсок болот, бирок YouTube
эгерде кирсе, ошолордун арасында биз өтө деле СММдер YouTube'га басым жасабайт да, ал блогерлер мисалы үчүн да. YouTube'да айтмакмын мен, бирок эгерде чоңураак адамдарга, мисалы үчүн улуу муундарга бир рекламаны жүктөлү десек, анда Facebook. Бул жерде мындай болуп атат да, биздечи азыр мына Instagramда бар отурат. Жашы дагы, карысы дагы, орто муун болгон адам Instagramда бар. TikTok'ta жаш муун көбүнчө. Эми азыр эле кичине улуу муундар кошулуп баштабаса. А Facebook'ta жаш муун отурбайт. Чындыгын айтайын, ал жакта мындай көп деле кызык эмес да жаш муундар үчүнчү. Ошондуктан биз мынтип мага келет да, мисалы, мындай бир дарыны деп коелу да, мисалы үчүн витаминди реклама кылам, аны деген 60 жаштан өйдө улгайган адамдар ичиш керек дейт да. Анда мен айтпайм да TikTok'ко реклама кылалы депчи. Мен айтам, албетте Instagram'га эми бул эң биздин негизги тиркеме болуп жатат. Ошол жакка киргизебиз. Андан соң эгерде бул улуу муундарга болсо, биз Facebook'ка жүктөп көрөлү деп айтабыз, ошол. Ошентип карайбыз да. Же болбосо бир жаштарга ылайыктуу деп коелу, жанагындай кийимдер, панамкалар, мисалы үчүн жаштар көп кийип жатышат го. Ошолор болсо, анда биз TikTok'ко көбүнчө басым жасайбыз. Аудитория ар кандай аудиторияга карайбыз. Анан мындай суроо болуп атат да. Азыр үй шартында өзүм ушул SMM адистигин баштасам, эми окуганга балким же каражатым, же убактым жок, үй шартында өзүм кантип үйрөнүп алсам дегендерге. Мүмкүн интернеттен карап, эмнеге кеңештерди айта аласыз? Ооба, бардык маалымат интернетте бар. Чындыгында эч ким мындай бир адам өзү жаңыдан велосипедди ойлоп таппайт да бул жердечи. Болгон маалымат интернетте бар. Визуал деп жазсаңыз, визуал жөнүндө мен айткан сөздүн баары чыгат, мисалы үчүн. Сиз дагы бир теманы айтсаңыз, анын баары чыгат. Мен азыр дагы бир сонун нерсени көрсөтөм, таплинкте кантип жазыш керек. Аны деле YouTube'да ачып туруп карасаңар, баары бар. Бирок албетте эмне үчүн адамдарга барып окушат, анткени мисалы үчүн сизге мен түшүндүргөнүм көбүрөөк жакты да, мисалы үчүн да. Сизге жакшыраак түшүндүңүз сиз. Балким башка адамды түшүндүргөнү жакшыраак жагат. Ошондуктан адам бул жактан маалымат үчүн эмес, адам үчүн келет экен да. Мисалы, мен казактардан окудум, анткени мага ошол блогердин, ошол адистин түшүндүргөнү, ошол адистин мындайча айтканда бул темага болгон көз карашы жагат. Ошондуктан мен ошол адамдан окудум. Эгерде каражатыңыз жок болсо, мындай интернеттен деле карап тапсаңыз болот да. Болгон нерсени. Мисалы, SMM'ди түшүнүш үчүн жалпы пайдалуу деп коелу, негиздемеси. Эмнелерди билиш керек? Азыр айттыңыз, таплинкти билиш керек. Визуал деген сөздү азыр мен жаңы үйрөндүм. Дагы эмнелерди билиш керек? Жалпы эң алгачкысы. Эң алгачкысы бул аккаунтту шапка профиля деп коет, негизи упаковка профиля деп коет да. Жанагы эле сиз айтып аткан визуал ошол жакка кирет. Биз жанагы мисалы үчүн атыбызды ойлоп табабыз го, ошол никнейм дейбиз го, ошол кирет. Андан кийин никнеймдин астында биздин имя и фамилия деп турат го, ошол абдан неме болуш керек да. Оңой болуш керек да, бизди тапканга. Мисалы үчүн биз Таңшоланын аккаунту болсо, биз ошол жакка Таңшола деп жазбай койсок, анда бизди таба алышпай калышы мүмкүн да. Ошол имя менен табат бизди, ошол жакта ат жазылып турат го, ошо менен табат. Андан соң ошол аккаунт жөнүндө информация, маалымат, ошонун бардыгы эң алгачкы нерсе. Андан кийинки бул жазганды туура билиш керек. Эгерде биз сабатсыз жазып турсак, анда бул аккаунттун эми аброюна кандай таасир берип калат. Сүрөт тартканды билиш керек. Сүрөт тартканды албетте билиш керек. Сүрөттү тартканды билген кандайдыр бир салымды кошобу? Абдан кошот. Мисалы үчүн ошол эле учурда мен таплинкти отпайм, кээ бир SMM адистери таплинкти деле эми ал ойлошот, маркетолог жазат да эми аны, мен эмне кылам депчи. Бирок эгерде мен таргетти билип турсам, мен ошол сүрөткө тартканды, видеого тартканды, аны монтаж кылганды билип турсам, мен таплинкти сонун жасап, ошондой сайттар жасап турсам, албетте мен баарынан мындай керектүү адис болуп чыгам да туурабы? Башка адистерден сурулуп чыкчу нерсем ошол болот да. Айтайын дегеним, азыр мен Алиманды, анан азыркы биздин редактор Ширинди сүрөткө тартканда 19 000 жолу тартам да. Мени урушуп атып, мындай тарткыла, мындай тарткыла депчи. Айтор, мен сабатсызмын да сүрөт тарткан жактанчы. Буга чейин айтырган тартып жүргөм, канча урушкан мени, тартканды билбей турбайсыз депчи. Канчалык деңгээлде бул зыян келтирет SMM адиси болгонго? Таасир деле тийбейби? Анча деле таасир тийбейт, чынын айтсам. Анткени азыр көбүнчө адамдар билип калышты да, өзүнчө мобилограф деген адамды жалдашат, ал өзүнчө адис болот. Анан SMM өзүнчө жалдашат. Тарткан кишини өзүнчө жалдап. Өзүнчө жалдап. Таргетологду деле өзүнчө жалдап алышат. Бул мындайча айтканда в идеале деп коебуз го, ошондой да. А кээ бир адамдар акчаны экономдоонун максатында SMM эле адисти алып алышат. Сен тарт, сен таргет жаса, сен сайт жаса. Анда эми өзүңүздөр билгендей, ооба.
же болбосо акчасы жогору болот төлөмү, же болбосо анчалык жакшы натыйжа болбойт да. Анан баракчанын активдүүлүгү тууралуу сурайын деп атам. Негизи баягы кардарлар табыш үчүн, элдин чордон болуш үчүн дайыма активдүү болуш керек. Баракчадан канча убакытта бир постторду салып турган жана сториздерди кайсы убакытта сааты дагы бар, убактысы болот. Мисалы үчүн, эгерде постторду киргизем, посттор жөнүндө сүйлөшсөк, анда мына кийим дүкөнү деп коелу. Кийим дүкөнүндө ой пост деген толтура болуш керек. Ал жакта жок мындай, сен мынча пост киргизесиң, тигинче канча көп болсо ошончо жакшы. Анткени кийим толтура да дүкөндөчү. Ошонун баарын көрсөтүүгө бизге мындай кандай десем, көрсөтүш керек. Стористери ошол эле. 30 сторис киргизип салсаң деле болот ал жерге. Ал жерде мындай аз болбош керек да, тескерисинчечи. Ал эми мисалы үчүн башка бизнес деп коелу, психологдун баракчасы деп коелу да. Ал жерде посттор бир жумада 3 кирсе болот. Анткени биринчиден идеяң калбайт. Идеяң дайыма көп болот, мындай сапаттуу контент киргизесиң. Стористер болсо, көбүнчө мен мындай кылам. 10 сториске чейин 3төн сторис киргизем да, мынтипчи 3, мисалы үчүн эртең менен 3, түштө 3, кечинде 3. Мисалга алсак, ошондой стористер жакшыраак көрүү алат менин байкоом боюнча. Эгерде бирден, мисалы үчүн, мен азыр бир сторис киргиздим, анан бир саатайын бир сторис киргиздим, кайра бир саатайын бир сторис, анда мындай биз сериал көргөндө эле, мындай бирден серия бергенде жинибиз келчү эле го, жана күндө эмнеге күндө бирден серия, бир эле убакта 5-6 серия көрүп салсак кандай жакшы. Ошол сыяктуу да бул. Стористи дагы серия менен көргөн, ал да канча кызыктуураак, демек биздин статистикага дагы жакшы таасирин берет. Эми баарына кызыктуу болгон акча маянасы. Байкым маселе көрүүчүлөр арасында мен неберемди, баламды ушул тармакка окутсам кандай болот? Кайдан канча азыркы тапта орто болжолдо канча тапса болот, канчага чейин тапса болот, анан ошол акча табууга кантип келебиз? Канча убакытта? Эң алгач албетте эми мисалы үчүн азыр эле окуп бүттүк дейли, мисалы үчүн Расул азыр эле окуп бүттү дейли да. Визуалды үйрөндүм. Визуалды үйрөндү, баарын үйрөндү. Анан алгач албетте практика керек. Анткени баардыгы эле жумушта айтат го, практикаң жокпу, стажың жокпу, келбе. Аны кантип каяктан стаж алам деп ойлонуп калабыз. Бекер иштеш керек деп айтам да. Менчи эч нерсе болбойсуң арандан. Эми мен деле башында бир жумага 1000 сом алчумун. Бир жумага 1000 сом. Андан мурун бекер деле иштечүмүн. Башка туугандарга, ал өзүмдүн тажрыйбам үчүн да. Ал эми андан соң бир жумада 3000ге өттүм. Ошентип, бирок мен азыр айтам, эми 10.000 бул минимум болуш керек депчи. 10.000 минимум. Андан аз болсо өзүң чарчап каласың, айына албетте. Анан орточо бул 20.000. Андан көп SMM адиси бир айда эң эле көп дегенде менимче биздин шаарда, биздин өлкөдө 40.000 табат болуш керек. Бирок эми орто болжолдо 20.000 болгону менен күндө жумушка баруунун кажети жок. Кажети жок, албетте. Мен көлдө отуруп деле иштей берем, мисалы үчүн үйдө отуруп деле таптакыр барбай койгонуга деле болот. Үй шартында деле иштейбиз. Албетте мен үйдө иштейм. Онлайн жумуш деп коет. Мисалы үчүн, кандайдыр бир курулуш компанияларга албетте алар штатка алышат экен да, кадимкидей отуруп иштейт экенсиң. Андай да жумуш бар. Алардын ошолордун айлык маянасы 30-35 миң болот болуш керек. Ал эми эгерде сен фрилансер деген сөз бар го, азырчы үйдө отуруп гана акча каражат табуу. Ал съемкага мен бир жумада бир жолу барам. Мисалы үчүн менде 3 проект болсо, 3 проектиме бир жолудан барам. Мисалы үчүн тиге бир жолу, тиге бир жолу. Ошентип бир жумада 3 гана жолу чыгам. Кааласам ошол 3 съемканы тең бир күнгө коюп коем. Демек мен бир эле жолу чыгам. Калган күндөрү мен алардын иши жок. Мен каякта иштеп атам, үйдө иштеп атамбы, каякта иштеп атам. Ошондуктан мен фрилансермин деп айтсам болот. Демек, SMM адисинин баягы эң артыкчылыгы үйдө отуруу, анан бир эле нерсеге байланбайт экенсиң, бир учурда эле толтура проект алып иштесең болот экен. Өзүңдүн алыңа жараша да. Мисалы үчүн, мен азыр 3 проект алып иштегенде мындай жакшы иштейм. Өтө бошто болуп калбайм. Өтө кыйналып да кетпейм. Мындай менин орточомун деп койсом болот да, ошол 3 проект. Ошол. Эми жалпы канча убакытта негиздемесин үйрөнүп алса болот?
СММ адисининчи. Анан эми канча убакыт окуш керек дегенди суроо деле туура эмес болуш керек. Эми окуу улана берет. Албетте, мен азыркыга чейин окуйм. Чеги жок. Бирок жалпы негиздемесин канча убакытта үйрөнүп, канча убакыттан кийин акча таба баштаса болот? 1 жумада. 1 жумада. 1 жумада үйрөнүп алса болобу, э? Ооба, 1 жумада. Ушунча азбы? Ушунча аз. Эми 3 ай деп айтат го дегем да жок дегенде. Жок, 1 жумада эле үйрөнүп алса болот. Анткени мен өзүм дагы Instagram өзүмдүн баракчамды алып барып келет да, ушул SMM адиси катары. Анан окуйбуз деп жазып калышат да, ошондо өзүм программа түзүп койгом, 1 жумалык кылып. Анан жада калса программа түзгөндөн аларды окуткандан сырткары дагы мага дагы көп жазышат да, мисалы үчүн дагы баракча аласыңарбы депчи. Ошол тармакта абдан өзүмдү өнүктүрүп атам да. Анан менде убакыт жок, мисалы үчүн 3 проект алдым дагы, 3 проекттен көп ала албайм деп атпаймынбы. Ошондо айтам, менде эгерде кааласаңар, менде бүткөн бир кыз бар. Кааласаңыз мен ошого берем, ал менден дагы кичине азыраак акча алат, бирок чынын айтсам ал менин окуучум. Эми өзүңүздөр байкап көрөсүздөр. Макул деп ал окуучумду алышат да, ошентип иштеш башташат да. Өзүнө тажрыйба ошентип топтошот. Окуучу деп калдыңыз, сабак өтөсүзбү? Онлайн өтөм. Онлайн, анан 1-2 сабак офлайн. Офлайн. Канча окуучуга үйрөттүңүз, дал ушул окуу форматы тууралуу да бир аз айтып өтсөңүз? Окуу форматы тууралуу айтсам, абдан эле көп болуп кетти. Эми кандай? Мен үчүн көп деп эми 20-30 окуучу үйрөттүм, бирок ошонун арасынан мисалы өзүнүн таланты болгон адам гана улантып кете алат экен да, өзүнүн кызыгуусу абдан күч болгон адам гана улантып кете алат. Ошолордун арасынан жакшы улантып кетти деген 5 гана го дейм. Анткени мен чынын айтайын, мен айтпайм мен баарын укмуш үйрөтүп салдым депчи. Анткени эми университетте деле биз окуганда, мен журналистикада окудум, ошонун арасынан биз 5 гана окуучу, студент, азыр дедим, мен иштебей калдым өзүм кесибим боюнча. 5 гана студент азыр иштеп жатат өзүнүн кесиби боюнча. Ошондой эле да, меники деле ошондой. Калгандардын диплому бардыгы иштеп кетет деген нерсе жок? Жок, андай жок. Мен андай гарантия бергим да келбейт. Калпайтып эмне кереги бар? Окуучулардын арасында өзүм үчүн иштейм дегендер барбы, же жалпы башка компанияга СММ? Көбүнчө ушул өзүм үчүн дегендер, анткени мен байкашым боюнча өзүнүн бизнестери көп экен азыркы адамдардын, чынында интернет магазиндер абдан көп экен. Мен өзүмдүн байырмын мен деп чыгат бирөө, мен психолог болуп атам азыр, ошо өзүмдүн баракчамды жакшылап үйрөнүшүм керек алып барганды дейт. Бирөө мен блогер болгум келет дейт. Жада калса блогер болгум келет дегендер да келип менден ушу сабак алып жатышат да, ошо туура тартканды үйрөнүп, жазганды үйрөнүп дегендей. Ошондой өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн окугандар көп. СММди үйрөнүү шартпы? Же биз билген эле сүрөттү киргизип, стористи киргизип коюп иш жүргүзө берсе да болобу? Чынын айтсам, бул ошол сиз айтпадыңызбы, ошо негизги эрежелерин үйрөнүп алыш керек го депчи. Негизги эрежелерин үйрөнүү менимче ашыктык кылбайт. Бирок кээ бир адамдар бар, чынын айтайын, өзү эле жеринен ошого таланты бар да. Мисалы мен курбум бар болчу, ал жеринен эле видео жакшы тартчу, сүрөт жакшы тартчу, ушул Инстаграмга болгон кызыгуусу жакшы болчу да. Бирок ал адам деле эгерде СММдин ушул эң негизги эрежелерин үйрөнүп алса, андан да жакшы адис болуп кетиши толук ыктымал да. Демек, таланты болсо өзүң деле иштеп кете аласың, бирок менимче эрежелерин үйрөнүп алыш ашыктык. Окуп алсаң, андан дагы сонун. Анан калса немеде сертификатка да көбү карашат да. Сен кимди бүттүң эле, кимден окудуң эле деп кээ бир адамдар бар ошентип. Мисалы үчүн мен өзүм эле үйрөнүп алгам десем, мынтип карашат да, кантип депчи. Кээ түшүнбөйт да. Кантип курсту тандаш керек? Ал адам айтып атпаймынбы, ошол окутуучу. Жөн гана ушул окутуучу жагыш керек да. Анан башка ал мисалы мекеменин аты да, мекеменин рекламасы, жарнамасы, ал эч кандай өзүнүн таасирин тийгизбейт. Жөн гана ошол окутуучу сен жүрөгүңө жагып туруш керек да. Ал сага түшүндүрүп жатканда сен анын оозун карап эле чын эле ушундай деп отурушуң керек да. А эгерде сен ошол мекемеге карап да, ошол мектептин атына карап барып алсаң, окутуучу жакпаса эч кандай жыйынтык болбойт го дейм. Анан мындай суроо бар да, ошол курстарда мугалимдер жалпы жонунан ошол практика жүзүндө иш жүргүзгөндөр да, бизге окшопчу, бир компанияны же болбосо бир проект менен иштеп аткандар, мен билишим боюнча. Анан эгер айталы мен бир адиске бардым, бир курска бардым, ал курулуш жаатындагы СММ адиси да. Анан курулуш жаатындагы СММ адисин мугалими менен ашпозчунун СММ адисинин мугалими экөөнүн айырмасы барбы же бирдей элеби? Биз айтасыз го база депчи, негизи бир да. Негизи бир, анан ал деген мисалы үчүн ошол
окутуучу болсо, окутуучу курулуш жаатында адис болуп иштеп атат да, ошол мугалим эмес, сиз айтып атпайсызбы? Ал мугалим баарын билиш керек. Тигини ал адам биз айтабыз го креативдүү депчи. Креативдүү болуш керек да. Бул нерсени кантип алып кетиш керек? Ал анда мындай болбош керек. Мен мындай жок, мен мындай аккаунттарды алып барбайм. Мага жакпайт деген болбош керек. Анткени ал мугалим. Ал кандай аккаунтту берсең дагы, кандай баракчаны берсең дагы ошону туура алып кете алыш керек да. Анда мугалимдер ошондой болуш керек. Эң идеалдуу мугалим ошондой болот. Дал ушул социалдык тармактагы жарнамалар тууралуу сурагым келип атат. Кайсынысы сизге көбүрөөк, мисалы, жыйынтыктуураак болушу мүмкүн? Ошол эле таргет кетирүү же билбейм, азыр гифке катышкан дагы нерселер болуп атат. Кайсынысы жыйынтыгы жакшы? Мындай, мен баарын көрдүм, бирок ошо гифти көргөн жокмун, бирок анткени мен гифти көрбөй туруп эле айта алам, эч кандай жыйынтык болбойт, натыйжасы болбойт. Азыр мурун мисалы үчүн биз деле чогуу иштеп жүргөндө мынча подписчик болду деп жүрчү элек го, тигиз баракчанын подписчиги мынча экен, катталуучулары көп экен деп. Азыр андайга эч ким карабайт. Анткени канча катталуучуң көп болуп, бирок жана жактыруу баскычтарың, комментарийлериң сактоолор деп лайк деп коебуз. Сактоолоруң сохранение, ошолор аз болсо, сен баракчаңды, аккаунтуңду артка тартат да бул нерсечи. Мынтет да Инстаграмчы, катталуучуң көп турбайбы, эмне үчүн сени 100 эле адам көрөт? Демек сен кызыксыз баракчасың. Мен сени артка тартам дейт, артка тартат. Ошондуктан мисалы үчүн мындайда 100 катталуучуң болсо дагы, ошонун 80-и көрсө, сен 10 000 катталуучу болуп туруп 100 адам көргөн баракчадан өйдө турасың. Анткени сени 80% катталуучуларың көрүп жатат. Сен Инстаграм үчүн абдан кызыктуу баракчасың. Ошондон анан жанама жардайт. Эң баарынан жакшы мага жаккан жаат бул таргет болуп жатат. Анткени өзүң баскычтар менен өзүң иштейсиң, өзүң тандайсың аудиторияны. Өзүңө мисалы үчүн эмне дейли? Кийимдер деп коелу, айымдар үчүн кийимдер болсо, мен тек гана айымдарды аудитория кылып тандайм. Менде жаш айымдар үчүн кийимдер болсо, ошо 18ден мисалы үчүн 35-40ка чейин тандайм, 35ке чейин деп коелу. Өзүм тандайм да. Бишкектиктер сатып алсын десем, тек гана ошо Бишкекти тандайм. Өзүм билем. Ал эми блогерлерге бергенде алардан подписчик көп келет, катталуучу абдан көп келет, бирок Кызыңыз демек таргет берип атканда, так бир аймакка берсе болот. Аймакка берсе болот. Жаш аралыкты тандаса болот. Жаш аралыктар жана кызыгуулар. Айымдарбы же мырзалар экенин тандаса болот. Кызыгууларын да тандаса болот. Мисалы үчүн мен жолукчанмын, сиз жолугуу жок. Сизге жолукчандардын дүкөнү чыгып калса, сизге кызыксыз бул нерсе. Же болбосо мага көйнөктөр кыска жеңдери менен чыгып калса, мага ал нерсе кызыксыз. Ошон үчүн ошол нерсеге карап кызыгууларын да тандайбыз. Мисалы, мага жолукчандар үчүн дүкөндү көргөзгүсү келген адам менин кызыгууларым арасына мисалы үчүн жай намаз деген сөздөрдү кошот, Куран деген сөздөрдү кошот. Менин кызыгуума карайт да. А сиздикине болсо тескерисинче футболка деп койсо, футболка деген, платье деп ошондой сөздөрдү кошот да. Кызыгууларды канчалык көп тандасаң, бул жакта да мастер-класс болуп кетти го. Ошончолук көп адам сени көрөт. Ошончолук рекламаң натыйжалуу болот да. Демек, рекламанын эң жакшысы таргет. Бирок блогерди айтайын деп калдым, ошо блогерге реклама беребиз го. Анда эгерде аудиторияны туура тандасак, мисалы үчүн мен сизге эч качан жабык адамдар үчүн, Ушканы келди, айтып бергенге. Жабык кийинген адамдар үчүн жарнаманы бербейм да. Анткени сиздин аудитория балким таптакыр башкача. Балким сизге мен тескерисинче машинага кызыккан, машинанын жарнамасын берем. Же дөңгөлөктүн жарнамасын да, кышкы дөңгөлөктөрдү. Сен негизи эле жардам бербейсиң. Жок. Начар адамсыңар деп коет. Сиздин өзүңүздүн аудиторияңыз бар. Сиздин аудиторияңыз такыр башкача. Блогерлердин ошонусуна карайбыз да бизче. Мисалы, 5 баласы бар адамга 5 жанагы памперс коебуз го, подгузниктин жарнамасын берсек абдан натыйжалуу болот. Анткени ага энелер катталган. Ошондо тизмек түзөлөт. Эң биринчисинде таргет турат. Анан блогер. Андан кийин блогер. Андан кийин гифт жок, такыр гифт унутуп кала дебеймби? Гифттен башка дагы Reels. Reels'тер жакшы тартыш керек, э? Reels'терди абдан жакшы тартыш керек. Reels деген кадимки эле видео го? Кадимки эле видео. Чынын айтсам, ошол Reels'ти мен
кээде ушу биринчи орунга да коюп кетем да, анткени акча төлөбөйсүң рилске. Эч кандай акча каражатың кетпейт. Блогерге акча төлөш керек же бир белек бериш керек. Таргетке сөзсүз түрдө доллар менен акча төлөйбүз. Ал эми рилске болсо бепбекер сонун бир рилс тартып койсоң, ал рилс жакшы көрүүлөрдү алып келсе, катталуучулар да келет. Мен бир рилсим абдан жакшы көрүүлөрдү алды. Мен үчүн жакшы да, миллионго жеткен жок, бирок канча 100 миң болду да. Анан ал экспертный деп коебуз да, мен SMM боюнча өзүмдүн кеңештеримди берген болчумун ошол рилсте. Мага SMM адистери келди. Мага SMM-ге кызыккан адамдар келди. Демек мен өзүмдүн аудиториямды ошол рилс аркылуу таптым. Ошондой да, рилсте сен даже ойлонбойсуң. Балким мага мырзалар кереги жок, мырза катталуучулар кереги жок. Аларга көрсөтүлүп калабы деп ойлобойсуң да, анткени ал мырзага мындай рилстин кереги деле жок болчу, мисалы үчүнчү. Ал көрбөйт. Демек ал менин аудиториям эмес. Ал өзү иргелет да. Ошо. Рилсти абдан жакшы көрөм. Түшүнүктүү. Эми менин акыркы суроом. Анан сиздин акыркы сурооңуз болсун. Же мен кыйын болбой кыздын 40 чачуулу деп сиздин акыркы сурооңузду берейин, анан мен берейин, келиңиз. Жок, ушул рилс деле сурайын дегем. Рилсти баягы жакшы чыгыш үчүн рекке чыгат деп коебуз го. Ошол үчүн дагы каякта отурам. Сиз түшүнбөгөн сөздөр болот атабы. Кайсыл убакта киргизген туура экен, анан минутасы да узак болуп кетсе элдер көрбөй коюшу мүмкүнбү же кыска болгон жакшыраакпы? Албетте, кыска болгон жакшы. Биз жана TikTok'ту азыр айтып атабыз го. Сизди билем, TikTok'то деле жакшы көрүүлөр болгон. Жана Жан Сабыров менен тартканда же рилс беле ал. Билбейм. Рилс болуш керек ошол. Азыр эми түшүнүп атам, силер эмне рикти түшүнө элекмин. Ошондо жанагындай тренд музыкаларга кыска видеолор тартылганда рилстин рекомендацияга чыгышы, рек деген рекомендация. Рекомендацияга чыгышы неме көбүрөөк да. Мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Ал эми канча кыска болсо ошончо жакшы. Канча кыска болсо жакшы. Ал эми экспертный рилс деп атпаймынбы мен, жана жакшы бир пайдалуу кеңештер менен бөлүшкөн анда кыскалыгына деле карабай эле койсо болот. Бирок 1 минутадан ашпай эле койгону жакшы да. Стандарт 1 минута. 1 минута максимум. А стандарт 15 секунда. Эми жалпы бекитиш үчүн орто болжолдуу курс канча турат? Орто болжолдуу курстар, жакшы курстар 10 миң сомдон башталат. Бир жумага деп атпаймынбы, мисалы үчүн, бир жумалык курстар, А бирок 30 миңдик деле бар, 80 миңдик деле бар. Мен ушуну жакында эле билип алып абдан таң калдым. Болжолдуу ортосу 10 миң. Жок, ортосу 30 миң деп атпаймынбы. Ортосу 30 миң, эң арзаны 10 миң. Эң арзаны 10 миң. Эмне мынча кымбат? Бир жумага болгондагы? Кымбат деле эмес, жок. Анткени мен мисалы үчүн мынтип түшүндүрүп берем да. Бул интернеттен эле алынган маалымат эмес, потому что анткени биз интернеттен жөн эле өзүбүз деле бекер эле алсак болот ал маалыматты. Ал ошол адис өткөн тажрыйбасы. Мен ушул 1,5-2 жылдан бери иштеп жаткан тажрыйбамды аларга берем да. Мен ал тажрыйбаны ыйлап атып тапкам. Бирөө мени кидайт этип деп айтабыз го. Таштап кетип, акчаны бербей кетип, ошол же болбосо бир рекламаны жүргүзсөм ал болбой калып, клиенттин акчасы күйүп кетип, ошентип атып тапкан тажрыйба. Демек, биякта SMM адисинин ыкмасы эмес болгон ошол чөйрөдө кантип жүрүү тажрыйбасын да кошуп туруп аралаштырып берет экенсиз. Албетте. Интернеттен ошол ыйлап тапкан тажрыйбаны таба албайсызбы? Таба албайбыз, албетте. Түшүнүктүү. Ыраазычылык билдире эле акырындан убактыбыз дагы соңуна чыгып атат. Сизге эркин микрофон суналам. Чоң рахмат. Сиздерге рахмат биринчиден чакырганыңыздар үчүн. Анан азыр ошо кайрылып кетет элем. Мени көрүп жаткан балким ата-энелер болсо, эми жаш балдар деле көрүп жатса балким. Сиздерге SMM чөйрөсүн билүү эч качан ашыктык кылбайт. Анткени азыр социалдык тармактардын мезгили, доору деп айтсак болот. Жада калса үйдө отуруп акча тапкан, мына окуп жатат окуучу дейли да, окуп атып да акча тапса болот. Бул биринчиден. Экинчиден, үйдө отуруп баласы менен жана декретте отурган энелер акча тапса болот. Бул акча табуу боюнча. Же болбосо өзүңүздү мындай блогер катары тааныткыңыз келсе дагы, бул чөйрө сизге абдан жардам берет. Ошондуктан азыр мындай в ногу со временем деп коебуз го. Ошентип жүрүш керек го дейм. Социалдык тармактар азыр чындыгында абдан күч болуп жатат. Ошондуктан бул чөйрөдө эгерде сиздин маалыматыңыз бар болсо, ашыктык кылбайт. Мен бүгүн замандан бир аз артта калганын түшүндүм. Ошон үчүн замандан артта калбай бир аз айтырган айынан окуп үйрөнүп алышыңыз керек экен. Ошентет окшойбуз.
Урматтуу көрүүчүлөр, эфирибизди алдыга арлантабыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайлы. Анан бизде конокто СМ Мадиса Айтурган Айбек кызы болгон учуру, ал эми сиздер бизден эч кайда алыстабай туруңуздар.